Биз 7 областы төрөгө кыдырып иштедик, мыйзамсыз иштедик. Анткени бизге Финнадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз баардыгын. Бунун баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Кары картаңдар, жаштар, орто муундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. Туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм. Ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда да Мскоин иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптөөлөрдү бир жака кирип кеткенбиз, мексиз деген бир жака кирип кеткенбиз. Келечектеги 10 жылдын аралыгында бир уштук монетаны 10 миллион долларга чечип чыгарат. Биздин компания дүйнөлүк компания стандартка жооп берет. Евросоюздан документ алып койдук. То есть биздин компания Евросоюздан документ алып койдук. Кипрдан бар компания ачып койдук. То есть бүт дүйнө жүзү боюнча биздин криптовалютанын мыйзамында иштей берет. Бир нерсе билип койгула, биздин криптовалюта дүйнө жүзү боюнча первый криптовалюта, кайда документациясы бар толугу менен бүткөн.